Hazır Kırgız Respublikası'nın en mutlu üç oyunlarının biri Tafman'ı olsa. Salam sarılısı, Manakınay. Anlamasını ister için seni çaktıran madde uçurmanı atabilirim.
Cakaslar oturadi. Hozir Ustenbek kimdir? Sizlar ekan, do'stlar. Radiodan. Radio keladi. Radioga keladi men. Çok bekledim. Bu kişiga kerak, çok sevdim. İşte güzel. Annemin sözünün şu olsun için Masterlık ve Akılbek Ömürbek canlı. Телефон.
Неопределенный пункт организма проживает каменную металлического яйца. Да? И кто послал тебя? Юрий, через 35 минут меня перепрограммировали, чтобы сейчас у тебя была защита.
ысык салам. Жеңүүчүлөр муну 2020 турнирин жыйынтыктап алышкан менен жеңүүчүлөрдү алдыда билесиңер, аларды дагы алдын ала куттуктайм. Сотторго терең ыраазычылык, силерге да салам. Эркин парламентарий баарыңарга салам. Менин каршылашым Мастер Укбай, сизге да салам. Эми эң биринчи эле оюн тууралуу айта кете турган болсок, 4 атайын берене болуп атат да, кыскасы. Анда мен жарандыгымды алмаштыра албайм, башка жакка барып иштей албайм, жашай албайм. Үчүнчүсү, мен стажировка өтүп келип турсам болот, практиканы өтүп келип турсам болот. Ошол жакта белгилүү бир кырдаалдарга байланыштуу мен саякатка чыгып келсем болот, бирок аякта туруктуу мен калып жашап же иштеп кете албайм ал жактачы. Демек, ушул бардыгын түшүнүп атабыз дагы, эми аягында мен президент катары албетте бул мыйзамды колдойм. Эмнеге? Эң биринчи эле бүгүнкү күндө жаран деген ким экенин түшүндүрүп кетели, ачык сөз берипчи. Жаран деген бир Кыргыз Республикасынын жараны болуу эң негизги, башкача айтканда милдети, ага жарандыкты берип аткандай мамлекет эң биринчи коопсуздукту, анын ошол эки кичинекей чагындагы ага болгон атайын опекалар болобу, мисалы больницадан ага берген жардамдар, же болбосо тиги мамлекет тарабынан бекер берилип аткан жардамдарчы, ар бир жараны көрөлгөндө, аны мисалы төрөт үйүнөн аны бекер чыгарып атышат, андан кийин садикке, мамлекеттик садиктерге кирип атат, же мамлекеттик мектептерге кирип атат. Кыскасы мамлекет жараны катары эң биринчи адамга керек болуп турган нерселерди катгызып атат. Ошол эле учурда жаран тиги мамлекет үчүн кызмат кылып, мамлекетин өнүктүргөнгө аракет кылышы керек. Буну түшүнүп алдым. Экинчиси, бүгүнкү күндө мамлекеттердин ортосунда тенденция бар экенин баарыбыз билебиз. Күчтүү мамлекеттер, башкача айтканда өнүккөн мамлекеттер, өнүкпөй калган мамлекеттер да. Эми өнүккөн мамлекеттерди санап отурганда билбейм, Америка, Европа мамлекеттерин айта беребизби? Ал бүгүнкү күндө эң негизгиси ушул эки слой бар экенин билип алалы оюндун башында. Эми жабуу менен, то есть ошондой мыйзамды кабыл алуу менен эң биринчи эле эмнеге жетебиз? Ушул күчтүү мамлекеттердин башкача айтканда биринчи статускон айтып коеюнчу. Статуско азыркысында күчтүү мамлекеттер өнүгүп атат дагы. Мен Кыргызстанда жашасам, Кыргызстанда коррупция болуп атат, жаман иштердин баардыгы болуп атат дагы. Мен буяктан татыктуу билим да ала албайтам, же нормальный зарплата менен иштей албайтам. Анан мен Германияга кетип калып атам да. Азыркы нерсени көрүп атабыз, Германияга, Турцияга, Америкага иштепчи, окуп кетип калып атат. Мен бул жактан ала албайм депчи. Анан өнүккөн мамлекетке барганда сенин каймактарыңды, ошонун ичинен акылдуураактарын соттоп алып калып атат да, билбейм, Google'дун компаниясына же iPhone'дун компаниясына жумушка алып калып атат. Ооба, жаран катары ал сен жыгат, сонун иштеп, өзүңдү камсыздандыргын. Бирок азыркы тенденция өнүккөн мамлекет, өнүкпөгөн мамлекет деген эмнеге сакталып атат? Ошол өнүкпөй калган мамлекеттердин каймагынын баарын өнүккөн мамлекеттер соттоп алып аткан үчүн сакталып атат да. Ошондуктан азыркы учурдагы статускону өзгөртүү бүгүнкү күндө биздин биринчи максат болуп атат. Экинчи нерсе, ушул нерсе менен эми мамлекеттин жоопкерчилиги, анан жарандын жоопкерчилиги деген түшүнүк көтөрүлдү да. Мамлекеттин жоопкерчилиги бар, бүгүнкү күндө өзүнүн жарандарына билим берүү, жанагындай эле айтып атпаймынбы, камсыздаш керек, жумуш орду менен камсыздаш керек. Бирок эмне себептен бул нерсе болбой атат азыркы учурда? Себеби адамдардын баардыгы үчүн альтернатива бар болуп атат да. Ал кандай альтернатива болуп атат? Сен бияктан жумуш орду чыкпай да, сен юрист болуп, экономист болуп окуп атасың дагы, чыкканда юрист, экономисттер жайнап кетип, сен жумушуң жок болуп калып атабы? Сен Россияга барып, качка сүрөпчү дагы бир неме кылып, жаныңды багыш үчүн кетип калып атасың да. Бул мамлекет өзүнүн жоопкерчилигин башкаларга оодарып коюп атат. Эгерде аларга жарандык бербесең, бүгүнкү күндө мамлекет ал жоопкерчилигин өзүнүн мойнуна алат дагы. Ушул жерден эң биринчи нерсе университеттердин арасындагы кадрларды саноо, негизи эле кадрларды системалаштыруу келип чыгат да. Башкача айтканда, бүгүн менин жеримде университеттер көп, чет элдик университеттер бар, ошонун баардыгы болгон үчүн мен кадрларымды санай албайтам. Себеби баардыгы эле барып туруп Манаска тапшырып салып атат, же баардыгы барып бир жака тапшырып салып атат да. Алардын ичинен мен өлкөмө канча юрист керек, канча экономист керек, канча дворник керек, же канча туалет тазалагыч керек, аны эсептей албай калып атам да. Же болбосо ошол юрист окугандар барып туруп чыгып кетип атат, а мен мамлекет ичине алсам, ал университеттердин баардыгын өзүм карайм дагы, аларды өнүктүрөм. Эми жарандын жоопкерчилиги ушул эле жерде. Жаран талап кылышы керек да, башкача айтканда мамлекеттенчи. Азыркы учурда талап эмнеге жогорку деңгээлде болбойт атат? Эмнеге мамлекетти чуркатпай атабыз? Себеби жанагы эле мамлекет өзүнүн жоопкерчилигин башкага үйүп койгондон болуп атат да. Мен барып атам да, биякта коррупция деп атам да, башка жерге барып атам. А бирок ушул эле коррупцияны жок дегенде билим берүү мекемелеринде, жумуш ордуларында биз жоюуга мүмкүн. Кантип аны сен деген барып туруп, мамлекет сен мага татыктуу билим беришиң керек болуп атат, мен мондай болгум келип атат деп сен талап коюп атасың. Мамлекет ошону оңдоого аракет кылып атат. Бара ошонун баардыгы өз ордуна келип атат. Андан кийин 15 секунд негизгине
жеке адам жоопкерчилиги тууралуу дагы айтып атам да ошентип. Эң негизги нерсе эми жаңы муун өзүбүздүн келечегибиз экени бул мындай пафостук сөз эмес. Билип атабыз биз доор, то есть муун алмашкан сайын биздин арткы муун келип туруп биздин ордубузга отуруп атат да. А бирок ошол муундун арасында жалаң алсыздар, акылсыз келесоо дебейин, бирок тигилерге окшоп акылдуунун баардыгын тигилер тандап кеткен ошол акылдуу бизде калмайынча биз тигилердин деңгээлине эч качан жетпейбиз деп атат. Биз эч качан биздин системабызды оңдой албайбыз. Биз эч качан баардык колхозду жумуш орду менен камсыздай албайбыз. Биз эч качан айлык маяналарды ошол нерсенин баарын көтөрө албайбыз. Качан талап бар болот, качан жоопкерчилик сакталганда чоң рахмат. Кандидат мырзага 2 минут берилет, допрос үчүн суроо берип. Суроо бересиз. Улуу Британия мамлекети сиз үчүн кандай бир мамлекет? То есть утечка мозгов болуп өнүкпөй алган өлкөбү же наоборот өнүккөн өлкө? Өнүккөн өлкө. Түшүнүктүү. Инстаграмдагы опроско сиз утулуп жаткансыз. Ошол утулуу сизге кандай таасир берди? Эң биринчиден жалпы тармакта мен утулуп жаткан Мараста конференция утулуп жаткан бул биринчи нерсе. Экинчи нерсе анын таасири мени бүгүнкү күндө эң ошол айтып атпаймынбы, бул жактагы соттордун деңгээлине ошолорду соттоо алычакты биз анын туура же туура эмес экенин биле албайбыз. Башкача айтканда ошол Манастыкка алсыз болгон үчүн, бир тектик болгон үчүн тигинин алдында калып кете берет. Университеттер, негизи эле башка ушундай алмашуу программалары кандай максатта колдонуп жана ага эмне үчүн акча бөлүнөт? Башка университеттер, мисалы башка мамлекет тарабынан каржыланып атпайбы, бизде ачылып, алмашуу программаларынын ачылышынын негизги максаты эмне үчүн алар? Түшүнүктүү. Сиздин айткыңыз келип аткан ошол шериктештик, аларды өнүктүргөнгө же болбосо кызматташуу аркылуу жогорулатып атат деп атасыз. Бирок ал биздин эл үчүн, элди алдагында биринчи максат болуп атат. Мектептин документке жазып койгончо. Анын аркасында ошол эле биздин аймактарды алып кетип калып атат да, маңкалар бизде калып атат. Буга чейинки азыркы күндө ушул утечка мозговду колдогон өлкөлөр бар деп ойлойсузбу же жок деп ойлойсузбу? Мен айткан тенденцияда баардык өнүккөн өлкөлөр пайдаланып колдонот. Сиздин оюңузча демек утечка мозгов бул ошол мамлекет үчүн таптакыр пайдасы жок. Пайдасы мына мамлекет үчүн эмес, бир жеке адам үчүн пайдалуу, бирок мамлекет ошол мына ордуна калып кетет. Өзүнүн конструктивдүү речи үчүн кандидат мырзаны чакырам. Сизге берилген убакыт 6 минут. Чоң рахмат, саламатсыздарбы, тамагым ооруп атат, ошондо бир аз чыкпай калса болот. Бир эле нерсе, Жомарт мырзага мен абсолюттук түрдө кошулам. Эмне үчүн башка мамлекеттер биздин өлкөдө мисалы алмашуу программаларын, университеттерди салып бизге ошончо акчаны коротот десе, айтып атат, келечекте биздин акылдууларды алып алар иштетет дейт да. Демек бул логический нерсе, бул мыйзам кире турган болсо, андай университеттер бизге салынбайт, андай алмашуу программалар каржыланбайт. Анткени ал мамлекет үчүн сиз айтып аткан интерес жок болгондуктан ал нерсе болушу мүмкүн эмес. Демек, вообще өлүп калган өлкөдө жашап аткан мамлекет үчүн Американын стандартындагы же Турциянын стандартындагы же Испаниянын башка өлкөнүн стандартындагы университеттен билим алуу, Кувейттин мисалы, Кувейтти айта кетейин, Кувейттин стандартындагы билим алууда Кыргызстан үчүн жакшы нерсе. Анткени мен арабча үйрөнүп, Сооронбай Жээнбековдун переводчиги болуп, ушундай өзүмдүн курстарымды ачканым бул менин жеке өнүгүүмө, ошондой эле мамлекет тарабынан өнүгүүмө бул жакшы салым кошулуп, өзүндө Жомарт мырза мойнуна алып кеткен. Экинчи нерсе, эми карап, мен бул нерсени айтып атат, жеке өзү үчүн гана пайдалуу дейт да. Мен конкретно фактылар менен гана айтып кетейин. Кытайдагы этникалык кытайлар, то есть Америкада төрөлүп өскөн кытайлардын, Кытайдагы көптөгөн чоң интернет компаниялардын бүт көпчүлүк 40%, 45% этникалык Америкадагы жашап чоңойгон этникалык кытайлар тарабынан ачылган. Демек, бул эмне деген түшүндүрөт? Бул ошол Кытайдагы жумуш орундарынын түзүлүшүнө, Кытайдын казынасына, экономикасына пайдасын алып келип аткандыгы, бул бүгүнкү күндө бул мыйзамдын кереги жок экендигин көргөзөт.
Bana Kıtay dese çoğu ülke değil, India'nı alıp görüyorlar. India'дағы бүгінгі күнде IT тармағында өте бір тарих жасаған өлкө катары билебиз да. Ал жакта 20 эң чоң крупный компания болсо, анын 14-ü Америкада жашап, Америкада көп жылдан бери иштеп келип, анан өзүнүн чоң компанияларын софт жасаган компанияны ачып, өлкөлөрүбүздү билебиз. Анын ичинен 4-ü башка өлкөдө иштеп, опыт алып, ошентип жашап келгендер топ менеджер болуп иштегендер. Демек, мунун жыйынтыгында Индиянын 7,5% УВПсын ушул компаниянын доходу түзгөн. Бул эмнени билген? Бул 2 миллион жумушчу орундарын түзүп берген Индия үчүн. Демек, биз түшүндү алабыз, бүгүндө бул мыйзам бизге абсолюттук түрдө керек жок. Анткени Индиядан чыккан айтишник Америкага барып туруп, Америкадан опыт алып туруп, ал кайра өзүнүн өлкөсүнө калып отурат. Экинчи нерсе, 2006 жылы 150 миллион мигрант өзүлөрүнүн өлкөсүнө 300 миллиард доллар акча которгон. Бул демек экономика үчүн пайда болот туруп атат. Экинчи нерсе, өнүктүрүү үчүн, то есть кайрымдуулук фонддору өнүкпөй калган өлкөлөрдү өнүктүрүү үчүн 104 миллиард акча бөлүнсө кайрымдуулук фонддору аркылуу түз инвестициянын суммасы 167 миллиард доллар болгон. Бул эмне дегенди? Мен Америкага барып иштеп туруп, Кыргызстанга түз инвестиция кылып, өзүм бир компания салып, өзүм бир IT компания салып, өзүм бир завод салып, түз инвестиция кылып атам. Демек, бул мамлекет үчүн дагы, мамлекетте жашаган башка жарандар үчүн дагы жакшы. Демек, биз эмне түшүнүп атабыз? Ушул утечка мозгов болуп, башка жакка барып өнүп өскөндөрдүн мүмкүндү жеке өзү үчүн эле гана эмес, ошол мамлекет үчүн бул жакшы пайда экенин көрүп атабыз, максаттар. Экинчи нерсе, эми карап кетели. Бул инновациялык өнүгүүдө бул бир гана бир өлкө үчүн эмес, бул бардыгыбыз үчүн пайдалуу. Мисалы, Англия өлкөсү 19-кечиресе канчанчы жылында азыр айтып кетем. Маанисинде ошо Англия өзүнүн 2% ээлеген дүйнө жүзүнүн, бирок 40-45% индустриянын бар жалпы рынокты ээлеп турган. Бирок ошол учурда Шотландия көз карандысыз мамлекет болгон эмес ал убакта. Ал ошол Шотландиядан Англияга келген императорго кызмат кылган кимдерди билебиз биз? Адам Смит, экономиканын атасы дейбиз. Ошол эле паровозду чыгарган Джеймс Уаттты билебиз. Анткени ал ошонун натыйжасында индустриялык переворот башталган. Жана пардан чыгарган моторлор чыгарганда швейяны тиге баштаган, поездди чыгара башташкан. То есть бул жалпы дүйнөлүк, не только Англия үчүн эмес, бүткүл дүйнө үчүн бул жумушту мамлекеттер үчүн бул жакшы пайда алып келгенин көрүп атабыз. Ошондой эле бор машинаны чыгарган 1839-жылы стоматологияда. Демек, бул не только Англия үчүн эмес, бул башка адамдардын ишин жасаганына да пайдасы тиеп атат. Демек, биз эмнени түшүнүп атабыз? Сен бүгүнкү күндө Кыргызстандан чыгасың, Өзбекстандан чыгасың, сен Америкага барып туруп бир жаңы ачылыш жасасаң, ал бир гана Американын эли үчүн эмес, ал биздин ошол эле сен жашап аткан Тажикстан, Өзбекстан үчүн дагы өтө маанилүү нерсе. Ошол Адам Смит, ошол эле Уайтта, ошол Шотландияда кала бергенде кээ өлкөдө жашаган ушул ачылыштарды жасай алат беле деген суроодо, жок, алар жасай албайт болчу. Анткени алардын империяда акчасы, алардын шарты жок болчу, жана алардын мотивациясы жок болчу деген нерсени айтабыз. Эми тарыхта көптөгөн Венециянын экспериментин карап көрсөк болот. Алар айнектен эч ким жасай албаган бир ыкмалар менен жасаганда Венеция аларга запрет коюп койгон башка өлкөгө барып, ошол баягы ингредиенттерди эч кимге айтпайсың, болбосо башкалап алабыз дегенде, алар нелегалдуу түрү менен деле барып, ал өлкөдө жакпай башка бир диний себептен же жакшы шарт үчүн кетип кала берген да. Бул себеп болгон күндө деле бүгүнкү күндө Кыргызстанда мен жашоо жакпаса, бирок мен бир башкача нелегалдуу жолдор менен деле башка жакка барып акча таап жүрөм. Бүгүнкү күндө Россияда 2019-жылы эле 800 000 адамды депорт кылган нелегально иштеп жүргөндүгү үчүн. Демек, сенин өлкөңдө акча жок болсо, шарт жок болсо, сен по-любому башка нерсеге умтуласың. Ал эми Жомарт айтып аткан жана элден талап кылат деген нерсе ал ансыз деле иштемек, бирок ал бүгүнкү күндө негедир иштеп аткан. Менин биринчи суроом азыркы учурда сиз айтып атпайсызбы, IT компания аябай сонун бул сферадачы. IT негизи эле IT түшүнүгүнүн келип чыгышына 15 жылдан ашык болду да. Анан ушуга чейин Кыргызстанда эмнеге Google менен тең тайлашкан болобу же башка чоң дүйнөлүк IT компаниялар менен тең тайлашкан Кыргызстанда компания пайда болгон жок?
сен айтып аткан IT-nin чыгышына 15 жыл болду, бирок биздин интернет тармагынын бизге келишине өтө кеч келген да. Анткени биз бул мыйзам бираздан чыгат. 2005-жылы демек Кыргызстанда интернет жок беле. 2005-жылы жаңы келе баштаган. Өзү интернет Чоң рахмат. Ага эң чоң себеп эмне? Ага эң чоң себеп Кыргызстан өнүк болгондо. Кыргызстан өнүк болгондо. Кыргызстан өнүк болгондо. Чоң рахмат. Андан кийинки нерсе практика менен стажировка деген эмне сиздин оюңуз боюнча? Стажировка бул бир компанияга кирип иштейсиң. Ал эми практика болсо, билбейм, ал акча төлөбөйт, бирок ал жакта практикант болуп жүрө бересиз. Демек 3-беренеде айтып аткан башка мамлекетке барып практика стажировка өтүп келүү деген пункт каралганбы сиздин видеода? Каралса эмне себептен Кыргызстанды, то есть неме, тиги чет мамлекетке чыга албайт деген видео менен ойнойт атасыз? Жана эле кызыктуу эмес. Анткени ал сенин компанияңда калып иштебегенде мага зачем бирөөнү? Ал барып билим алып келип атат. Могу компанияда мындай технология бар экен, кенде биз ушундай кылалы деп Кыргызстанга келип атат. Эгер сен мага кала турган болсоң, мен сага бекер берем. Эгер антпесе давай акча. Жок, мага бербей эле койсун, мен үйрөнүп өзүм жасап алсам болбойбу? Кандай? Мага бербей эле койсун ал немесин, технологиясы. Мен ошол технология түзүлүшү кандай экенин үйрөнүп келем. Ошол мүмкүнчүлүктү мен бербейм, анткени менде интерес жок. Ошол жактан жөн эле алган билимимди айтып атам. Билимимди келип жака колдонгондо эмне тоскоолдук болуп атат? Кыргызстанда шарт жок, мамлекет өзү чыгарат. Ли Куан Ю кантип өнүктүрдү эле Сингапурду? Билбейм, сайт эмес. Азыр президент 6 жолу сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк алды, кандидатка 5 жолу. Ар бир сүйлөөгө периодтан болот. Каласыңар суроо, же каласыңар көңүлдө жүрсөңөр болот. Кандидат президент алып. Өзүнүн билгилерди берүү үчүн президенттин сатын чакырабыз. Эгер Эгер мени калпайтып атат десеңер, проекттин ачып алам. Вактыңар даяр да? Баштай берейинби? Силерге кечирим сурайм, 3-беренени кайталоого туура келип атат. 2-берене иштебей турган өзгөчө абалдарда башка өлкөдө иштесе жана башка өлкөдө болуп келсе болот. Ал абалдар мамлекеттик миссия менен иштөө, мисалы элчи болуп, окуп келүү, практика же стажировка өтүп келүү, туристтик максат менен кыдыруу, саясий куугунтукта болуу, качкын же баш калкалоочу болуу. Бул нерселер эми эң негизгиси бул жакта стажировка менен практика окуп келүү деген нерседе болуп атат да. Бүгүнкү күндө акыл мырзанын жалпы линиясы мындай болуп атат да. Башкача айтканда, эгерде мен башка өлкөгө чыгып иштегенге, окуганга мүмкүнчүлүгүм жок болсо, Адам Смит бүгүнкүндө дүйнөгө белгилүү экономист болбойт болчу дейт. Же болбосо ошол эле тиги Кытайдын IT компаниясы ачылбай калмак болчу дейт. Бирок мунун бардыгы талкаланып атат. Эмнеге? 3-берененин айтылганында болуп атат да. Сен барып окуп кел. Макул ал сага асуу эмнеден жасалаарын айтпай койсун сагачы. Бирок асуунун ичинде эмне бар экенин же болсо асуунун пайдалуулугун же ошондой асуу деген сок бар экенин көрүп Кыргызстанга алып келип жөн эле арыктан аккан сууну ичкиче асууну бергени бул дагы билим деп атабыз. Эми бул мыйзамдагы кимдерге тиешелүү? Бул спортчуларга, футболисттерди билебиз. Мисалы Криштиану Роналду португалист болуп туруп, Испанияда ал, же болбосо Италияда ал иштеп жатат. Ал жумасына канча миллион деген акчаларды алат. Эгер бул мыйзам бере турган болсо, силер вообще спорттун өнүгүшүнө абсолютно бир эле Роналдуга айта көп футболисттер бар. Роналду канча жыл сайын 1,5 миллиондон ашык акчаны рак менен ошо жетимдерге карата акчасын бөлөт, золотой бутсун сатып элдерге дайыма жардам берип келет. Демек, бул мыйзам таптакыр бизге пайда алып келбейлби, урматтуу? Анткени өнүкпөй калган өлкөлөрдө да ошо Манени, Салахты алып койсок, Египтиндин жарым карызын жаап салды. Демек, бул мамлекет үчүн пайда болуп аткан мойнуңузга алышыңыз керек, урматтуу. Криминализм качан өсүп чыгат, качан көкмө мигранттардын баары бир мамлекетте чогулуп алганда деген ойдомун. Эң сонун мисал берип кетти да. Бүгүнкү күндө спорт өнүкпөй калат деп атат. Спорт Кыргызстанда эмне өнүкүп атабы? АПЛды дүйнөгө чыгып атат.
Британия клубынан жинап дүниесінде ақша табады, же Италия табады, Испания табады, Ла Лига, Бундеслига депчи. А бизге бок түшүп атабы ошол нерседенчи. Кыргызстандын футболу эме 10 жыл бұрын кандай болсо, дагы ошол жерде жатабыз. Сен качан өнүгөсүң деп атабыз. Кыргызстандын футболисти ошол жакка кетип калбай, неме Малайзияга же башка жерге кетип калбай, Тордойдо, Алайда, Абдушатада өнүксүн. Анан Азия чемпионатына барып, ошол башка клубтарды утсун деп атабыз да. Же болбосо элементарно Роналдо деле азыр Порту неме Лига чемпионатка чыгып атат да, группадан чыкпай ыргып кетип атат. А Роналдо ошол Португа ойноп берсе, өзүнүн Португалиянын клубун ойноп берсе, ошол Англиянын клубтарын утуп салбаса дагы, ошол өзүнүн мамлекетине кошкон салым болмок деп атабыз. Спорт боюнча бир нерсени айтайын. Кыргызстандын өткөнкү легендарлуу клубу бул биздин башка өлкөдөн немецкий Бундеслигада ар кайсы жерде ойноп келгендей бул сборныйдын эң күчтүүлүү сапатын көргөзүп өзүңөр билесиз. Демек кийинки нерсе ошо криминал жөнүндө айтып кеттим. Криминалдар качан чыгат? Криминалдар качан ошол биз эми 20% жөнүндө сөз кылдык, Ичечка Московская эми жана көкмөлөр жөнүндө сөз кылалы. Көкмөлөрүбүз кечирип коелу, мен ошол сойго кетип туруш керек. Мындай средний сойдогу жана образованиясы жоктогулар. Алар эмне кылат? Алар бир эгерки айыл эстеп көйлөчү, айылда делать нечего жүргөнүнө дөкүү дегендер чыгып эле өтүп аткан врачкаларды көрсөтүп, араны ичип алып, аларга да ичкенди үйрөтүп, тамеки чеккенди үйрөтүп, мушташып, бирөөнүн башын жарып салып, ал өмүр бою көкмө болуп, көзү көрбөй калып аткан учурду биз элестетишибиз керек. Анткени мигранттар бар бир жерге жолгонгондой, жумуш орну жок болгондой, сиз мамлекет вообще криминал болуп жок болуп кетет. Эми ушул жерде мен жөнөкөй эле нерсени айтып коеюн. Сингапур ушундан да 10-15 жыл мурун неме Найдермен ойнойт атпайбы? Эң өнүкпөй калган мамлекет болчу да. Ошол эле Ли Куан Ю барып Британияга Гарвардга окуп келип атат дагы. Сингапурдун ичиндеги именно национализация менен Сингапурду көтөрүп чыгып атат. Ал национализация эмне болуп атат? Өзүңдүн элиң үчүн кызмат кыласың, өзүңдүн элиңдин, мындай айтканда жарандарыңдын жумуш ресурсун, акыл ресурс, интеллектуалдык ресурсун өзүңө колдоносуң, ошону менен өнүктүрөсүң. А сен аны кылбай атасыңбы? Чоң жаза болуп атат. Азыр Сингапур экономикасы боюнча эң өнүккөн мамлекеттин катарына кирдиби? То есть бул бияк жак айтып аткан прорывды кылдыбы? Кылды. А Кыргызстан эмнеге кыла албай атабыз? Биз Россиянын богун тазалап атабыз, Германиянын богун тазалап атабыз, Американын богун тазалап атабыз. А өзүбүздүн бог биякта толуп жатат дегенди. 90 жылдардагы башка жана коммерсанттар азыр жогорку кеңеште отурат. Алар биздин баардык тагдырыбызды мыйзамды чечкен адамдар ошолор менин эсептейт, бул криминалды жана адилетсиздиктин натыйжасы. Бизде деле ошол Люкани окуган университетте окугандар бар, андан кийин окуган, андан жакшы университетте окуган каралар толтурат. Бирок негедир Кыргызстан мүмкүн өнүкпөй атат, ошол мыйзамды пропаганданы киргизе албай атат. Биз бир гана Сингапур менен чектелбешибиз керек. Мисалы Филиппинди алсак, Филиппинди карап көрсөк, Филиппинде мүмкүндө образованиясы бар, бирок жумушун жок болсо сыртка чыгып келди. Эмне үчүн? Анткени алар түшүнүп атат, сыртка чыгып алар үйлөсүнө мамлекетке кайра акча салганы бул мамлекет үчүн пайда экенин көрүп атат. Демек бул дагы Сингапурга Жок мисалы мен баштан берип атат. Бүгүндө мен статусумун айтып берип атам да. Учурдагы кырдаал мамлекеттен өнүкпөй калып атат депчи. Ошол учурда мен акылмырзага мындай суроо калып атат, бирок ал нерсеге тактап тийишпей эле. Бүгүнкү күндө эгерде өнүккөн мамлекеттер үчүн үстөмдүгүн уланта берсе, акылмырза айтып аткан IT компанияларга бизден кыйын айтишниктин баары кетип калып атса, ошол компания иште Кыргызстан кантип өнүгөт, качан өнүгөт? Менин максатымды көргөзүп берип атам. А бул жакта максат өзү жок болуп атат, кантип өнүгөрүнгө. Бул болгон айтып атат. Британия ошончо өнүгүптүр, Кытай ошончо өнүгүптүр. А Кыргызстан эмне мурдун чукуп отура береби деген нерсени айтып атам да. Өзбекстан мурдун чукуп отура береби, Тажикстан мурдун чукуп отура береби. Ошо өнүкпөй калган мамлекеттерге бизге механизм же болбосо ушул мен айтып аткан мыйзам иштебей, ошондон башка бир жол менен бир өнүгүп кете тургандыгын көргөзүп берсе, бүгүнкү күндө кандидат жок дегенде мындай 10-1% болобу же 150% болобу, ошол нерсесин аткарган болмок. Бирок жол көргөзбөй эле, мындайча айтканда жомокто айтып атат, силер ал жомокто неме уктап атасыңар да. Төртүнчү. Мындай акыркы ошондо. Model Start деген новая экономика Ичечка Московская китепте жазып атат да. Ошо жетем деген адам
ошол жаман мамлекетте жашаса дагы ошол көбүрөөк окуп, көбүрөөк аракет кылып, ошо сырттын стандартына туура келген билимди алганга дайыма аракет кылат. Бул дайыма ошол билим берүүнүн жалпы эле системанын пайдасына позитивдүү таасир берет деген нерсени айтып атат. Бул көптөгөн изилдөөнүн натыйжасында. Эми биз эмнени түшүнүп атабыз? Мунун натыйжасында атаандаштык болмоюнча бул жерде эч качан өсүү болбойт. Сиз айтып аткан нерседе мисалы сиз айтып атасыз, бир баарын бир жакка камап койгон учурда эмне үчүн ошол Google'да иштеп атат, эмне үчүн башка жерлерде иштеп атат? Анткени ошо стандарттарга жараша алар өнүгүп, өзүнө бир предел коюп, бир планка коюп, ошого аракет кылып атат. Эгерде биз ошонун чегин түшүрүп койсок, алар анчалык өсүү болбойт. Жана сен айтып аткан ошол адамдар Америкага баргандай результатты көргөзө албайт деген нерсени айткым келип атат. Кийинки нерсе пропаганда жолу бар да. Германия 19-жылында пропаганда кылып башка мамлекетке болуп жашаса 15 секундда ал жаман деген чыгарган. Америка тескерисинче үйгөргө кат жазганда Америкада жашаган сонун экен деп жазгыла деген. Демек бүгүнкү күндө башка жолдорду, кандай гана жолдорду буга чейин колдонбосун, бул эч кандай эффект берген эмес. Анткени адамдар жакшы жакка, жакшы чөйрөгө, балык тереңге киргенде адам жакшы жакка умтула берет. Эмнеге Америкада жашаган жакшы деп жазгыла деп атат? Себеби ошол Америкага адам ресурсу керек болуп атат, каймак керек болуп атат, интеллектуалдык ресурс керек болуп атат. Американын ресурсу жакшы болуп атат. Мен өмүрүмө көйгөйдү ушундай көргөзүп атам, бирок бул көйгөй чечилбей калып атат. Акылыңыздан айтып аткан нерсеси бул болуп атат да. Мен ошол жактан таап келген акчам менен бияктан үй бүлөмдү багып атам, башка бир нерсе кылып атам. Ооба, өзү айтып атпайбы, Сингапур единичный случай депчи, биз аны менен чектелбейди. Бирок биз дагы ушул эле жерде ар бир адам менен чектелбейди. Биз жалпы бир мамлекетти өлүкпөй калган коом деген мондай жакырларды моякта нерсесин өнүктүрүп атабыз. Ал ошол үчүн айтып атат. Атаандаштык болгондо умтулуу болот. Ал неме өнүкпөй калган мамлекетте дагы аракет кылат депчи. Качан аракет кылат? Анын альтернативасы жок болгондо деп атат. Мондай сен 4 бурчтук эшикте жатсаң, ушуну Кыргызстанда моягына эшик чыгарып берип койсоң, алар ошол эшикти оңойдоп чыгып кетип атат. Ал Россия, Америка, Германия болуп атат. Ал өзү үстүн казганга аракет кылбай эле деп атабыз. Криминал жөнүндө суроого жооп берген жок. Альтернатива жок деп атпайбы, бирок ошол криминалдар жанагы слой сенин иштериңди реализация кылганга эч качан мүмкүнчүлүк кылбайт. Жана Кыргызстандын мен мисалын келтирип атам. Мисалы Германияда 2017-жылы 27 мигрант кылмыш аракетин кылган жана кылганга аракет жасаган. Ал бул 2014-жылы 6 миллион болсо, 2016-жылы мигранттарды киргизгенден кийин 6,4 эсеге көбөйүп кеткен бул. То есть насилие 8%-ке көбөйгөн, убийство болсо 14,6-га өскөн. Демек бул эмне көргөзүп атат? Бул менин сөзүмдү чынекейин көргөзүп атат. То есть средний слойдогу образованиясы жок мигранттар мамлекетке топтолгондо, алар кылмыштуулук кылат, жанагындай насилие кылат, зордук кылат, немисти союп кетет. Бул историяларын көргөзөт. 22 жашта немисти афгандар союп кеткенде митингге чыккан, оңчулдар, солчулдар, партиялар митингге чыгып, аларды коларга деген митингдер Германиянын окуясын баарыңыздар билесиздер. Демек бул менин сөзүмө хак. То есть бул мындай айтып аткан нерсе эгерде Акыл байкенин сөзү чын болгондо, биздин орто слойдоги көчө тазалап жүргөндүн баардыгы, же болбосо деги туалет тазалап жүргөндүн баардыгы, көчө шыгып жүргөндүн баардыгы анда бул миграцияда жүргөндө эмнеге кылып атат? Алар селенген үчүн кылып атат. Келип орус туруп, келип кыргызга чурка деген үчүн ал курманамсын аны сайып жиберип атат. Ошондон кылмыштуулук ал жакта немистерди сойгон же башка нерсе болуп атат. Бул жөнөкөй эле нерсе да. Эми эң негизги нерсе мындай болуп атат да. Азыркы учурда мен айтып атам. Ли Куан Ю Гарвардга окуду да, келди. Мен Сингапурда өнүктүрөйүн деп. Бирок кыргыздар барып атат да, келбей коюп атат. Аларды көчүрүү жумшак. Абиякта кыргыздардын немеде отурган неме, алар ойлонбой эле, вот именно ошол нерсе болбош үчүн, Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн деп атабыз. Бул нерсенин өнүктүрүүрүн мен силерге көргөзүп берип атам. Ошол эле каймак бул жакта эле калсын. Барып тияктан стажировка кылып, бизде жок нерсени үйрөнүп келсин, бияка алып келсин. Аны өнүктүргөндүн эмнеси жаман экенин дагы деле мен Акыл мырзанын позициясынан көрүп атам. Hazır analitikалық кештер болып, дәрдіғылық өзінің аналитикалық нәтижесі кандидатымызға тақпақ сізге берген уақыт 5 минуттан.
канча себептерден. Биринчиден пайдасы такыр жок экенин көргөзүп бере алган жок. Биз айтып атабыз, бул мыйзамды киргизген учурдага караганда, жечка мазгот болгон учурда дагы, иммиграция болгон учурда дагы бул ошо өнүкпөй калган өлкөлөр үчүн дагы, өнүккөн өлкөлөр үчүн дагы пайда экенин көргөзүп берди. Цифраларды айтып берди, канча дагы миллиарддаган түз прямой инвестициялар болуп аткандыгын, туугандарына, жакындарына Россиядан акчаларды которуп аткандыгын көргөзүп берди. Демек бул мамлекет үчүн жана жеке жаран үчүн дагы пайдалуу келип аткандыгын көргөзүп берди. Экинчи учур, ошол чечка мозгов болгон Google'да иштеп аткан, Instagram'да иштеп аткан адамдардын ошол жаңы прорыв жасашы, Адам Смит, ошол эле паровой машинаны чыгарган сыяктуу эле мүмкүндө Google'ду биз колдонуп, мүмкүндө бизнесибизди өнүктүрүп, Кыргызстандан жаңы YouTube каналдарды ачып өнүгүп атканыбыз бул дагы мамлекет үчүн, только биз үчүн эмес, ошол жакта иштеп аткан кыргыздын айынан биякта кыргыздар жыгып атканды биз көрүп алдык. Булга абсолюттук түрдө так төгүндө жаза алган жок. Эки нерсе, криминал жөнүндө айтсам, муну дагы так төгүндө алган жок. Бизде эле төгүндөр койдур, матсоттор. Ал мигрантты деген сен карасың деген үчүн барып сайып салып атат деп. Ошондойлор бар, бирок анын баардыгы андай эмес. Алар эмнеден? Алар ошол өлкөдө акча таап жашай албагандыктан, алар мындай илими жок болуп ошол жакта иштеп кете албагандыктан, бирок ошол жака кетип калгандыктан болуп атат. Демек, бул эмнени түшүндүрүп атат? Алардын зордуктоо, мунун баарын билем, зордуктоону сен кара деген үчүн бирөөнү зордуктоо айтып койбош керек да. Эки нерсе, спортчулар беттешинде бул жактан абсолюттук түрдө утуп калды, айтып койду, Роналдо кетпесе, Портого чыкса да, Порто көбүрөөк болмок деп, бирок бүгүнкү күндө Роналдонун ошол эле сыяктуу башка футболисттер, мисалы Салахтын Египетте калып өнүккөнү же Маненин ошо Сенегалда аякта калып өнүккөнү биз эч качан айткандай эле Салах бүт кечирип койгонун, больницаларды салып бергендир, жардамдарды биз көрө албайт болчубуз, жана бул поинтте Жомарт Мырза толугу менен утуп жатат. Экинчи учурда айтып жатам. Бүгүнкү күндө өзү чечка мозгов бул өзү жакшы нерсеби деп атам да. Ооба, бул жакшы нерсе. Анткени бул нерсени айтып алып, эки нерсеге өтө каты таянды да. Биринчи билим алуу деп атат да. Ошол эле Дикванюнун Гарварддан билим алышын көп акча кетет. Анткени бүгүнкү күндө алмашуу программасында менде идеологиялык интерес болбосо, мен ага льготаларды бербейм, общежитие бербейм, скидка бербейм, бюджет окутпайм деген нерсени өзү айтты. Анткени идеологиялык кызыкчылыгы бар деп. Демек келет да, кайра 80% мырыктардын башын айланта албай, аларды башкара албай, жанагы криминалга туш болот дагы. Жомарт өзү айткандай, эмне үчүн бизде нормалдуу өлкө өнүккөн эмес деген нерсени биз кайра эле көрүп атабыз. Демек бул жагынан дагы утулуп жатат. Эки нерсе, тарыхка да карап келдик. Тарыхта дагы ушундай мыйзамдар кабыл алынган деп полициянын экспериментин карап көрсөөр, жана өтө стеклодон жасалган ингредиентти эчкимге бербегиле дегенде башка жакка кетип калган. Бирок алар эмне үчүн кетип калган? Нелегал болсо да ал жакта жашаган жактандыктан мыйзам ал нерсени токтото алган эмес деген нерсени айттым. Бул эч кандай төгүндө болгон жок. Демек бүгүнкү күндө андан кийин Россия Федерациясынын статистикасына айтып 2019-жылы 800 миң адамды нелегальный түрдө депорт кылып атат. Эмне үчүн алар даже бүгүнкү күндө мыйзамдуу болгон күндө дагы нелегальный барып иштеп атышат? Анткени алар билет образованиясы жок, жолбосу ушунча акчага муктаж. Эми ошонун баарын айылга, ушу Кыргызстанга чогултуп койгондо алар баягындай эле эски айылдарда бири-бирине мас болуп сайылап, биздин жаш балдарга тамеки тарткан үйрөнөт, кыздарды зордуктайт, биз бузулгуу мамлекетте жашап калабыз деген нерсени айттым. Буга конкретно төгүндө болгон жок, урматтуу соттор. Индияда бүгүнкү күндө мисалы бир тармактан прорыв жасалды, IT жагында бүгүнкү күндө биз билебиз, Индиядагылар IT жагынан өтө кыйын мамлекет, жана алардын 2 миллион жумушчу орун түзүп берип атканын айтып атабыз. Бир гана Ликванюн айтып туруп алды да, бирок бул мисалда Филиппиндер айтты, бирок көбүнчө мамлекетте Гитепте айткандай, ошол сен өнүкпөгөн өлкөдө дагы башка жакка чыгам дегени, бул ошол мамлекеттин системасына, ошол мамлекеттин билим берүү системасына дагы позитивдүү таасир берет деп. Бул эч кандай төгүндө болгон жок, урматтуу соттор. Сюсен деген Кытайдын кыйын бир окумуштуусу, бул космический атасы деп коет Кытайдын. Бул Америкага барып баянай болуп, Американын жарандыгын алган, жана аны 55-жылы жана шаттлды биринчи ошол моделин сунуштаганда, аны 55-жылы сен коммунистсиң деп туруп куугунтуктаганда, ал Кытайга келген, Кытайда ал жана ракетаны алып жүрүүчү баллистикалык немелерди ойлоп чыккан. Демек бүгүнкү күндө көбүрөөк башка өлкөдө барып иштегендиги, эгер чын эле патриот болсо, чын эле эли жерин сүйө турган болсо, же болбосо аркасынан келе турган болсо, андай адамдар сөзсүз пайдасын тийгизет. Ошондуктан бул мыйзамдын кереги жок. Тарыхта 15 секундда тарыхта да көрдүк, бүгүнкү күндө да көрдүк, жана статистикалар бардыгында бүгүнкү күндө баары канаттанган нерсени биз көрүп атабыз. Эки нерсе, 20 жыл 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 20 jl 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 20 jl
бар кылып атат. Бүгүнкү күндө Акыл мырзанын нерсеси, эгер алар Россиянын жарандыгын алсалар деп бар кылбайт болчу. Акыл мырза ошол көйгөйдү бизге чыгарып бериш керек болчу да. Алар жарандыгын алган эмес, алар Кыргызстанга келебиз деп ойноп атат. Ошон үчүн Кыргызстандан эмнеге алар ошентип жарандыгын албай кетип атат? Кыргызстандагы статус-кво өлүк деп атабыз. Ошол өлүктү оңдош үчүн биз эмне кылыш керек деп атабыз? Ошолорду чыгарбай ичибизден оңдош керек деп атабыз. Ичибизден оңдош керек десе, акылы жетпей, алар акча өнөп атпайбы, байлар кылаттарынан баягы кемелерди башкараалардан атабыз. Мен ошону айтып атам. Сен азыр эшик берген үчүн чыгып кетип атат. Үстүн азганга аракет кылбайт да Кыргызстанда атабыз да. Ошол эле байлар, сен ошол келесі колоңду акылдуу кылып алганга мүмкүнчүлүк бар. Сен неме альтернатива болбосо, ошол колуңда бар нерсени аракет кыласың өнүктүргөнү деп атам да. Сен альтернатива берип койгон үчүн ал келесі эле калып атат Кыргызстандагы. Байлар кырга окуп кетип калып атат деп атам да. Ошол көйгөй чечилбей калып атканы мүмкүн акылыбызда көргөзбөйдү. Экинчи пункт спорт болуп атат. Мен айтып атам бүгүнкү күндөчү. Эгерде спорт бүгүнкү күндө негизи эле мындай сырткары караганда делечи, Садио Мане ооба Сенегалды өнүктүрүп атат, Салах ооба Египетти өнүктүрүп атат. Бирок алар эң негизгиси жарандыгын албай эле, же болбосо өзүнүн сборный үчүн ойноп атат. Алар биринчиденчи Египеттин сборный үчүн, ал деге Англия үчүн же башка нерсе үчүн ойнобой эле деген нерсени айтып атам да. Именно акыл байкенин утулуп аткан жерин ушул жерден көргөзүп атам. Себеби стажировка сен барып туруп ошол жака кандайдыр бир мамлекеттин миссиясы менен же болбосо ошол спорттун өзү миссиясын айтып кетпейт беле анда. То есть андай нерсе болбойт дегенчи. Ошол миссияларды аткарып өзгөчө ошондой кырдаалдарды алып барып келип атат. Ал демек бүгүнкү муктанын ичинде болуп атат деген нерсени айтып атам да. Экинчи нерсе билим алуу деп атабыз. Билим алууну баардык мындай акылыбызга могу дүйнөдө ойноду да, билим алып келиши керек, барып тажрыйба алмашышы керек. Мен ооба ошону айтып атам, керек депчи. Себеби биздин ооба келесі мейден мындай коет. Андай алма көчү озума түш десем, эч ким неме озума алма салбайт. Бирок мен ошонун алманын түрлөрүн барып жактап үйрөнүп келип атам. Кыргызстандын алмаларын өнүктүрүп атам. Мен ушул позиция мындай жерден Акыл мырзанын ал айткан нерселер, Адам Смит болобу, же ошол Кытайдын нерселери, IT компаниялар өнүктүргөн болобу, анын баары тескерисинче бүгүндө президенттин линиясын ойноп атат. Эмнеге алар жөн эле тажрыйба алып келип атат? Тажрыйба алмашуу болуп атат, практика болуп атат, билим алып келип атат. Алар ал жактын жарандыгын алып калбай эле, именно Ликуанюну мен бир мисал кылып ал үчүн эмес, именно ал Ликуаню келбей, биздикилер келбей жарандыгын алып калып атат дегенди түшүнүп атам да. Эми тажрыйба алмашууну айттым, криминал айттым. Альтернативаны ушул жерде мындай жакшылап неме болгончу качан конкуренция болот, качан умтулуу болот деген нерсени мен айтып берип атам да. Эгерде сенде эшик бар болсо, башка мүмкүнчүлүк болсо, сен ошол жака кете бересиң, оңоюна кача бересиң, азыркыдай кыла бересиң. Германияда сага айына $900 берип атты деп кете бересиң. Кыргызстанда 20.000 сом эле деп кетти. Бирок качан ушул абал өнүгөт деп атам. Мен муну жактым. Ооба Кыргызстан кыйналды. Мен ыктымалдуулук менен болсо да ошону көргөзүп атам. Өнүгүү жолунчу. Кыргызстан өнүгөрүн көргөзбөй эле буга чейин ушундай система келген. Эмнеге анда? То есть эки жакка тең польза болсо бүгүнкү күндө өнүкпөй калган коом бар болуп атат. Анан өнүккөн коом бар болуп атат. Себеби өнүккөн коом дайыма мындан үстөмдүк кылып, муну басып, муну чыгарбай, тырмаланган нерселерин алып алып, Ливиянын мисалы тиги Каддафи Ливияны өнүктүрүп, жалпы ошол жакта биримди курам дегенде Каддафини барып туруп Америка немелер аттырып салып атпайбы, тиги Муаммар Каддафинчи. Ошол сыяктуу кылып, үстөмдүк кылып эч кимди өнүктүрбөй атат. Демек, ошол жерден биз өзүбүзгө мондай алып туруп, ошол каймактарыбызды жибербей, башка жакта жарандык алдырып, ошол жактын ресурс болуп, ошол жактын экономикасы илимин көтөрбөй, бул жактыкын көтөрсө, эмнеси жаман экенин айтып атам дагы жолу. Бүгүнкү күндө Акыл мырза көргөзгөн жок. Акыл мырза айтып атат, мен үчүн зыян, эмне себептен? Мен барып тажрыйба ала албай калып атам. Мен барып билим ала албай калып атам. Болбосо мен өнүкпөйм деп атам. Ага эч ким тыюу салбай эле деген нерсени айтып атам да. Андан кийин мамлекеттин жоопкерчилиги анан жеке адамдын жоопкерчилиги болуп атат да бүгүнкү күндө. Мамлекет өзүнүн жоопкерчилигин түртүп салганымды мен башында айтып кеттим. Ага реакция болбой атат да бүгүнкү күндө. Ошол мамлекет өзүнүн жоопкерчилигин, өзүнүн функциясын, өзүнүн кызматын качан аткарат? Альтернативасы жок болгон учурда деп атам. Азыркы учурда ооба аткарышы керек. Бирок эмнеге аткарбай атат? Ал опурталдуу көйгөй болуп ортого чыкпай атат. Эмнеге эл талап кылбай эле деп атам да эң башындагы неме сөзүмдөчү. Эл эмнеге талап кылбай эле? Эл биякта жеңил орун турса, жеңил жер турса, эмнеге талап кылат деп атам да. Сен ошол жеңил жолун жапсаң, Германияга чыкпа, Германиянын жарандыгын алба, башка бир нерсе кылба деп немени көргөзүп атсам мен бүгүндө. Анда элиң менден талап кыла баштайт. Мени Германияга чыгарбай атасың, жарандыгын алдырбай атасың. Кана мага жумуш орду деп. Кана мага коррупциясыз неме университет. Кана мага билим берүү. Кана менин башымды сен колдонуп алып атканың.
Жоқ бұл, келе ошоны бер, жемағат кийини кийин болуп жатыр. Чоң рахмат. Emin, birinci ülke Akılbayke'de bir ulay var. İkinci son Kuvan Bolon. Anın seçimi Akılbayke. Üçüncü son Ayberi olmak. Anın seçimi Jomar. Алған екі соттың шешімі оқшылық. Алған тілек жана жақсылық. Екеуінің шешімі түсінде ойлайсың. Жомарт. Акылбайке. Екеуінің шешімі тілекке қарсы деген тура болмай қалады. Алар көрсөтүш керек. Мен шайқаған жоқпын. Екеуінің